Bir канча күндөн бери социалдык тармакта ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген Айзат Мамырбай кызы сынга алынууда. Буга анын Instagram баракчасына бейтааныш мырза менен жүктөгөн акыркы сүрөттөрү себеп болду. Интернет колдонуучулардын көбү Айзатка терс пикирлерин калтырышууда. Сынга кабылган Айзат Мамырбай кызы агынан жарылып Суперкейчи порталына маек берди. Учурда ал Ошто ата-энеси менен чогуу жашап жатат. Сүрөттөгү мырзалардын бири менин тайэжемдин баласы, экинчиси тойго барган тааныштарыбыз. Тайэжемдин баласы менен тойдон дагы Москвага кетерде дагы сүрөткө түшкөм. Бөлө менен ал акыбал сурашып, жазышып турчубуз. Жолдошум ошол сүрөттөрдү биздин каткабар алышканыбызды шылтоо кылып үйдү өзүнүн атына өткөрүп алгысы келип жатат. Кайын журтум ошону пландап жүрүшкөн. Тагыраагы 4-5 ай болду. Үйдү менин атыма өткөрүп берип кете бер деген. Мен жашайм деп барып жашап жүргөм. Бир күнү бөлөм менен тамашалап жазышканыбызды окуп алып, идиш аякты талкалап баштады. Мен тумоолоп башка бөлмөдө жаткам. Эмне болду деп барсам, ичип алыптыр. Буюмдарды алып мага ыргытып жатты. Бычак дагы ыргыткан. Коркконумдан эшикке качып чыккам. Колум кесилип кетиптир. Эшикке күндүзгү саат 2:00 чамасында чыккам. Кечки саат 22:00 чейин халатчан, шлёпкачан үшүп турдум. Мени киргизбей коюшту. Бир тууган агам келгенде үйгө кирип, кийимдеримди алып берди. Документтеримди, телефонумду, үйдүн документтерин, 2000 сом акчамды дагы жолдошум алып алды. Эч нерсем жок, агам менен ошко кете бердим. Үйдү өткөргөндөн кийин документтерди берерин айтып, ошол учурда чоң апам өтүп кеткен. Ата-энем бошобой жаткан. 2-3 күн коётур. Үйдөгүлөр батага келгендерден бошобой жатат десем, 2 күн убакыт берерин айтып, баягы сүрөттөрдү интернетке чыгарып, жалап болуп кетти деп жарыялады. Андай болгодай мени төшөктөн кармап алыптырбы, дейт Айзат. Жолдошумдун мамилеси салкын болгонунан 2 жылдан бери балалуу боло албай жүргөнүн айткан келин буларга токтолду. 1 жылдан бери күйөөмдүн мамилеси жок болчу, башка бөлмөдө таң атканча телефон чукулап жатчу. Таптакыр көңүл бурбай, дейт. Туура албайм. Бир колум менен ошондой жардам сурасам, өзүң кылып алчы деүүчү. Оор жумуштарды кылдырчу, ошого деле макул болуп жашап жүрө бердим. Тамак даярдасам, тамагымды, жумуш кылсам ишимди жактырбай жүргөн. Мага көңүл бурбаганы үчүн да 2 жылдан бери балалуу боло албай жүрөбүз. Анын үстүнө 4 айдан бери кайын сиңдим жолдошу менен ажырашып, биз менен чогуу жашап жаткан, ошол дагы кыстап жүрдү. Жолдошум мас болуп тополоң кылган күнү эшикте отурсам, кайын сиңдим үйдү өткөрүп коюп, каалаган жагыңа кет деди. Мен эмнеге үйдү өткөрүшүм керек? Бир колум менен болсо да ушунча тиричилик кылып албадым беле үйдү. Асмандан түшүп калыптырбы дедим. Болбосо биринчи жолу маек берип интернетке чыкканымда кайын журтум мыскылдап, жардам сурап чыгып калыптырсың деп жаман көрүшкөн. Күйөөмдү карап, кийимин агартып, тамагын кылып отурганымды билишпейт. Жолдошум болсо, сенин бир колуңдун жоктугуна карабай алгам, дейт. Өздөрүн билбейт экен адамдар. Көңүлдөш болуп кетиптир, өзү макоо экен деген пикирлер жазылып жатат. Бул мени каралап үйдү алуунун амалы. Жолдошума деле айткам, үй каяктан келди сага? Бир колум менен болсо да камыр жайып, тамак жасап, мээнет кылып албадык беле десем, кайра мага сен эмне кылып алдың үйдү? Мен алгам. Мен элден жардам сурап алгам, дейт. Жолдошумдун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, жашап жүрсөм дагы сенин чолок экениңе карабай, мен алгам сени, дейт. Айзат Мамырбай кызы бардык туугандары менен сүйлөшүп, байланышты үзбөй жүргөнүн, бул туурасында жолдошунун кабары бар экенин айтат. Кимдер менен сүйлөшүп турарымды билчү, жарнама бергендерди дагы. Болгону үйдү алууну пландап жүрүшүптүр. Анткени жолдошум көңүл бурбай жүргөндө ажырашып кеткенибиз эле оңго десем, сен кетип калсаң өлүп калам, анда үйдү өткөрүп кетесиң деген шылтоолорду айтып жүргөн. Мен үйдү өткөрүп бербейм. Жолдошумдун унаасы 600-700 миң сом акчасы бар. Ошого дагы ыраазы болбой үйдү алгысы келип жатат, деди ал. Ошондой эле TikTok, Instagram баракчасындагы аккаунтун жолдошу алып, сыр сөздөрүн алмаштырып салганын, учурда аталган социалдык тармакты колдоно албай жүргөнүн кошумчалады. Булак Суперкейчи.